жана острота зрения деп коебуз го, көзүң көрөгөч болуп, ошонун жакшылык витаминге толтуруп менен организм өзү эле чыгарып коет. Сен тирүү жансыңар. Бул органика. Эже бул эч кандай эме болбойт. Бул органика. Бул тамактагыдай эле сиңип кете берет, бат сиңет өзү. Ашказанга киргенде бул өзү мондай обволакивающий бир какой-то дарлык затын чыгарат дагы, ошо жаман уу нерсени фильтровать этип туруп, сорбировать этип туруп, акырын боордон чыгарып, 12 ичек алып барып, анан кишечникке алып анан боктон чыгарып коет. Түшүндүңбү? Витамин Б бул деген жанакы деңиздин түбүндө эле. Деңиздин түбүндө. Япондорду билесиңер, Япондор эч качан өзүнүн дарысын тышка чыгарчу эмес. Баягы Хиросима болуп, билесиңер да, ядерный эме болгон испытаниядан кийин ушундай өзүнүн элине чоң камкор болгон бул өлкө азыр 30 жылда ушуну чыгаргандан кийин канча киши 100гө чыккан, 50 миңден ашык, 100дөн ашкан япондор бар. 30-жыл канча киши болот деп, 100дөн ашык миң адам болот деп атат. Эмне себептен? Неже 100гө чыккыңыз келеби? Балаңыздын тойлорун көргүңүз келеби? Азырдан камгош керек экен да. Япондор ушундай күчтүү. Булар любой организмге, ДНКсына, любой ДНКга туура келген нерсени чыгарган. Эмне үчүн? Анткени бул жаныбар өзү клетканы клетка кошулуп, ушу химический составды келип туруп, органический кылып туруп бизге берип койгон. Любой батта синтезация бар. Бунда синтезация жок. Мен ушуга баа бердим. Витамин Б бул деген жана Япондун түбү, ошо деңиздин түбүндө кара кирпичечен болот. Ёжыктар. Ошонун икрасынан алып туруп эже, икрасынан сок чыгарып туруп, ушуну сироп кылып туруп, ошого куюп койгон. Бул эмне кылат? Ушуну ичип көзү көрүп калгандарга баа берип атам. Глаукома, катаракта, жана куриная слепота деп коет, түнү жакшы көрө албагандар. Осложнение сетчатки. Кандай сонун результатты көрдүңүз? Ушундан үчүн иштеп атат да. Канча элге жардам берем деп. Андан тышкары мунун өзүнүн бир жакшы дарылыгы нервный системаны ордуна келтирип коет. Уйкусу жоктор кадимкидей уйкусу келет экен. Боору ооруса боору баягы неврологияда болот. Бул мына негизи баш оору менен бут оору эмнеден келет? Ашказандан болот, өпкө жүрөктөн болот. Анткени ошондон башталат. Ушу нервный системанын успокаивающий компонент бар. Андан тышкары бул өзүнү очистка организм кылат. Геморрой бар, запор барлар өзү эле микрофлорасы жакшы болуп, кишечник жакшы иштеп кетет. Ушундай бир сонун результаттарды көрүп атабыз. Мен реклама кылбайм, мен болуп аткан фактыларды айтып атам. Мага эч кызыкчылык жок. Мисалы, ошко келе момент айтып бермеккен жок. Мен жакшы нерсени айтып көрсөтүп атам. Эгерде кааласаңыздар, өзүңөрдүн жөн эле бир эле сынап көргөн бул жакшы нерсе. Сынап көрүп туруп анан ошо сыноодон результат алгандар көп болот. Туберкулез менен жатып калган киши бир күндө кадимкидей эртең менен жаткан төшөк капкара болуп каптыр. Кара болуп күйүп бараткан киши экен, уже чыгарып открытый туберкулез. Bir kaşık munu geçirip içirip koşkan eken, ertesi günü kадимкидей жан кирди дейт. Анын эртеси күнү дейт, тердеп, муздак тер агып, демим кысылганы кетип, уже одышкам кете баштады дейт. Какыргым кенен чыгып, уже өзүмө мындай мачам жакшы чыгып калыптыр деп айтып атат. Bir айдын ичинде өзү сонун результат көрүп туруп, эмеге туп центрга барып доказательство кылгандай бар. Мына болгон ушул бир сонун нерсе болуп атат. Эми силерге кандай сөз, бизге бир сыйкыр нерсе болду. Чындыкпы? Чындык. Гипертония деген бар. Гипертонияны билесиңер да, жанакы биздин өзүбүздө эле турган давление. Давление деген эмне? Давление бул дагы эле психоэмоциональный, же болбосо тамак аштан болот, же болбосо төрөлмө жанагындай показаниялардан болот. Азыр ушул давлениясы бар, керек болсо 7 жашар балдар болот. Инсульт, инфаркт болгондор көп болот. Ошон үчүн вегетососудистая дистония деп ар бирөөгө диагноз коюлган. Барбы же? Бар. Энцефалопатия головного мозга. Ал деген эмне? Бул деген жөн эле тамырга сук деген. Жылаңбаш жүрөбүз. Баягы нервный факторлор болот. Чынбы? Башты жубалыктап калабыз. Баш деген бул башкача орган. Ошон үчүн бул нерсе ушу сосудтар менен акырындан эластизация кылып, бир четтеги сосудтарды укреплять этип, тромбторду разжижать этип, өзүнөн өзү эле акырын неврологиянын ордуна келип, глазное дно деп коет. Дегенерация глазного дна, кровоснабжение, кровообращение. Ушу көздүн түбүндө эже көзүңүз да азыр метип баратат, чынбы? Жаш өткөн сайын ичсеңиз, кадимкидей. Мен бирок бир нерсени айтып коеюн, бир факты бар да. Биз мисалы бир аллергияга деп алабыз, аллергияга иштебейт дагы, бутум сөөгүм муундар оорубай калгандар дейт. Аллергияга деп келет дагы,
мына жеринде бооктоп эме болупу зобунан жок болгондор бар. Көрдүңөрбү? Значит, бул өзү акылдуу. Баягы эле организмге киргенде өзү акылдуулугун чыгарат да. Өзү издеп барып таап туруп ошону дарылап коет. Вот ушундай бир сонун нерсе. Түшүнүктүү, жалпак тил менен эле түшүндүрүп атам. Түшүнүктүү болсун, апалар отурат. Витамарин А и Б ушундай иштейт. Рахмат. Бизде дагы бир нерсе бар, хлорелла. Мен хлорелланы, муну деген хлорофилл деген бар. Билесиңер, хлорофилл. Больницага жатканда силер биринчи эмне берет силерге? Капельницадан жөнүнө натрий хлорид кошуп коет. Канды тазалаш үчүн жөнүнө фильтрация кылып туруп, канды суюртат, же болбосо тазалайт. Эми ким билет, кандай дары ичип жүрдүңөр? Балким бирден жыттап койдуңар, балким бир нерсеге отравление болдуңар, же болбосо эмне себептен бул кан коюлуп, же болбосо показания болуп атат деп туруп, анализдерди алат дагы силерге кальций хлорид коюп коет. Ошо кальций хлориддин ичинде хлорофиллдин составы бар. Любой препарат хлорофилл где есть, хлорелла өзүнүн аты эле бар. Мунун эң биринчиси 12 аминокислотты бөлүштүрүп туруп, организмдин ичинде расщелачивание деп коет. Эмнеге? Мондай биз тамак жеп атабыз. Тамактын ичинде мынау биз ашказан. Ашказандын ичинде дагы бир эки чыргак болот, түшүнбү? Брюшная полость, внутренняя полость, стенки желудка деп коет. Ушу стенки желудканын ичинде сиздин азыр эжеке язваңыз бар. Сизде гастрит болуп атат. Жөнөкөй эле гастрит сиздин мынау жерде болуп атат. Эгерде мынау жерде болгондо бул полипке айланып ракка айланып кетишмек. Азыр көп болот бе ошондой? Жаш балдар ооруп атат. Балким сизде жөнөкөй эле бир мына жерде бир полиптер бар, же болбосо язвалар бар. Эми билбейм кандай иштейт, бирок витамин А и Б ичип баштагандан баштап мунаны кошуп койсок, бул эң биринчи нерсе. Ушу жерге киргенде муну болгондо эле 2-3 таблетка ичесиздер. Көптүн кереги жок. Мындан көп ичкен күндө дагы эми мен билбейм кандай, у кого какой, возможно, йод бар. Йод көптүк болуп атат азыр көбүндө деле. Же кальций көп болуп атат. Бул акырын жылдырып иши мүмкүн да, өттөгү же бөйрөктөгү ташты дагы. Ошон үчүн 2-3 таблеткадан 2 маал ичип койсоңор жетиштүү экен. Эми бул кандай кирет? Бул ашказанга киргенде мынау жерге барып туруп, монтип туруп жана перекись водорода барбы? Жууп көрдүңөрбү рамканы? Ошону быжылдатып инфекция кылат. Дезинфекция кылып туруп, ошону быжылдатып туруп мынау жерге. Бирок бул одноклеточный водород, онкология, онкологический, жанагындай раковый ооруларга каршы болгондо мунун өзүнүн бир чоң программасы бар. Бул программасы бар. Мунун программанын ичинде клеткага клетка кошулат. Ошон үчүн бул биринчи жанагындай перекисте кылып туруп жууп таштайт дагы, клетканы клеткага кошуп туруп, ошону жердеги моундай сорбировать этип туруп, муну эртип жана моундай жуйтку перекис менен булжыратып, аны жумшартып. Ошентип туруп резко клетканы кошуп эт дагы, эмне кылат? Бул бияка келет дагы, бул сорбировать этип туруп, акырын бул көптүк жок болгондо, бул жактан чыгат дагы, өттөн эмеде ашказандан кетип туруп, каяка кетет? Ичекке кетет. Анан барып туруп печеньге барат, түшүнбү? Эң биздин күчтүү печень болот. Входящий, выходящий деген бир фильтрация бар. Ошо печеньге барып туруп, бул печеньге балким 2 таблетка, 3 таблетка эле жетип калат. Вот ошону ичип баштаганда силер өзүңөрдүн печень проходторуңарды тазалап коесуңар. Бул клеткага клетка кошуп берет. Ошондой эже, сиз көп болсо 5 күн, 10 күндүн ичинде результат алып баштайсыз. Мен ушуну көрүп келатам. Витамин А менен Б экөөнү кошуп ичкен. Сиздин дарыңыз ушул экөө. Ушундан баштаңыз, анан кийин айтасыз, сүйөк муундарым ооруп атат. Андан көрү мага дагы бирдемке кошуп бер. Ошондо мен сизге глюкозамин кандагайтын кошуп берем. Мага эч мындай эмеси жок, сиздин ден соолугуңуз биринчи. Ден соолугу алып баштаса адам уже түшүнүп калат эмне керек экен. Анан печенден кетти, печенге барып туруп, бунун баарын тазалайт. Тазалап келип туруп, анан кийин келип туруп эмнеге кетет? Почка, мача менен чыгат. Бөйрөк. Бөйрөктү тазалап келип туруп, бөйрөктүн ичинде турган заттарды да алып чыгат бул. Витамин А экөө бирге сонун иштеп берет. Ошондо бул тазалап келгенде сиз ийдиңер ушундай бир жаман бир бөйрөк чыгат. Толук чыкканда, анан же болбосо багы көбүчө айтышат да, мен ушундай азыр прям с удовольствием барып атам депчи. Полное порожнение мочи болуп атат деп. Эмне себептен? Тяжелый металлдын баарынан эң биринчи ударга бөйрөк алат. Байкайсыңарбы? Бөйрөк алат. Мына бул боор көп тамакты баягы сиңдирип эмете албаган бөйрөккө кетет, бөйрөккө күч келет. Вот ошон үчүн биз ушу менен азыркы сонун результаттарды көрүп келатабыз. Түшүнүктүүбү кандай иштейт эже? Сизге ушул азыр язваңызга ушул нерсе керек.
гастрит болуп атат. Эң жаман язваныкы ачылса, кровотечение болуп баштаганда, же операция деп сала, же болбосо чужой бир мындай препараттарга жаткызып коет. Сизде азыр антибиотик жазып берет, денол жазып берет. Болгон эле бул имитация да, боль удаляющий. А бул ичинде турган нерсени клеткага клетка кошулган бизде дары жок аптекада. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн бул научный болуп атат. Научный доказано болуп атат. Эмне үчүн постоянно каждый первый, каждый второй келип ичкендер результат менен ашказан жакшы болуп калды. До и после УЗИсин көрсөтөт. Значит, это уже органически өзү кандай оорулу ошондой жакшы кылып коет. Бул тамак эле. Ошон үчүн жетишпестик заттарды дагы күчтөтүп туруп, ошону туура формировать этип иштетип койгон жакшы. Анан мен ушу жана да кичине кошуп кеттим. Бизде натокиназа бар.